Сутка ичинде өлкө аймагында 470 адам коронавирус жуктурса, 221 айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте 98, Ошто 38, Чүй облусунда 32, Ош облусунда 97, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 17, Жалал Абад облусунда 98, Баткен облусунда 82 адам илдетке кабылды. Ал эми илдеттен Бишкекте 36, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 23, Ош облусунда 63, Талас облусунда 3, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 30 киши айыкты. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 45.509 адам айыгып, 51.490 ооруга кабылды. Республика боюнча стационарларда 2353 бейтап, амбулатордук түрдө 2049 жарандарыланууда. COVID-19 илдетинен жана пневмониядан bir күн ичинде 5 адам каза тапты. Алар Ош облусунда 3, Нарын облусунда 1, Бишкекте 1 адам көз жумду. Жалпы 1108 киши өпкөнү сезгенкен оорудан кайтыш болду. Өкмөт башы кыскартыла турган тармакты атады. Заманбап технологиялар чиновниктердин жана бюрократтардын салмактуу бөлүгүн кыскартууга жол ачууда. Ошондуктан кереги жок мамлекеттик структуралар жакын аралыкта жоюлат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров билдиргенин өкмөттөн кабарлашты. Бүгүн өкмөттүн маалымат кызматы Жапаровдун элге кайрылуусун жарыялады. Анда жакында жасала турган реформа жана экономика тууралуу дагы кеп болгон. Биз реформалар боюнча атайын комиссия түзөбүз. Ал өлкөбүздүн экономикасын башкаруудагы мамилелерди өзгөртөт. Кереги жок мамлекеттик структуралар жакын аралыкта жоюлат. Алгач президенттик аппаратта өкмөттүн аппаратында катуу өзгөрүүлөр, оптималдаштыруулар болот. Кыскартууларды биз өзүбүздөн баштайбыз, деди Жапаров. Ал ошондой эле экономика жаатында кырдаалды турукташтыруу, инвесторлордун ишеничин калыбына келтирүү, ишкерлер үчүн коргоо жана коопсуздук кепилдигин камсыз кылуу иштери аткарыларын белгилеген. Жаштар үчүн тарыхтын жаңы барактары жазылып баштайт. Жаштар өлкөбүздөгү мамлекеттик саясаттын жигердүү жол баштоочуларынан болот. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирди. Бүгүн өкмөттүн маалымат кызматы Жапаровдун элге кайрылуусун жарыялады. Анда жаштарга берген убадасы дагы камтылган. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров УКМКнын жетекчисинин бир нече орун басарын дайындоо боюнча тиешелүү буйрукка кол койду. Ага ылайык Рустам Мамасадыков УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары, Рыспек Турганбаев менен Улан Кимсанов орун басарлары болуп дайындалды. Эске салсак, буга чейин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп Камчыбек Ташиев дайындалган. УКМКнын жаңы дайындалган төрагасы Камчыбек Ташиев жакында өтө турган президенттик шайлоого катышар-катышпасын так айткан жок. Бул саясий маселелер ачык бойдон калат. Ушул тапта мен УКМКнын төрагасы болуп дайындалдым. Бул кызматта мыйзамга ылайык иштейм, деди төрага. Эскерте кетсек, Ташиев 4-октябрда өтүп, кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Мекенчил партиясын жетектеп катышкан. Партиялык ишмердүүлүктүн баарынан четтейм. Үлүшүм бар, баардык компаниялардан чыгам. Башотум менен азыркы жумушума киришем, деди ал. Буга чейин Ташиев чек арадагы контрабанданы токтотуп, коррупционерлерди 10 эселеп төлөтөрүн да айткан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова ыйгарым укуктарын токтотконун жарыялады. Жогорку кеңешке жазган арызынын сүрөтүн ал 16 октябрда Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Абдрахматова Боршайкомдон чыгуу тууралуу чечимин 4 октябрдагы парламенттик шайлоону даярдоо жана өткөрүү учурунда Борбордук шайлоо комиссиясында көптөгөн мыйзам бузуулар болгону, чийки чечимдер кабыл алынып, чабал иш болгону менен негиздеди. Өз арызында ал Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрүнүн иш аракеттери 5 октябрда элдик толкундоолорго, Үмүтбек өлүмүнө, элдин шайлоого жана бийликке болгон ишениминин жоголушун алып келди деп жазды. Боршайком Абдрахматованын билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо болгон. Бул жараян ыплас өткөнүн айткан саясий партиялар эртеси күнү Бишкекте нааразычылык акциясын уюштурушкан. Ошол күнү митингчилердин милиция менен кагылышуусунда жүздөгөн адам жаракат алып, Үмүтбек аттуу 19 жаштагы улан көз жумган. 6 октябрда караган түнү окуялар өлкөдө бийликтин алмашуусун алып келди. Кийин Боршайком шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү бар. Аларды 5 жылдык мөөнөткө жогорку кеңеш тандап бекитет. Талапкерлерди 4 кишилик квота менен парламент, президент жана жарандык коом сунуш кылат.
Президенттиктен кеткен Сооронбай Жээнбековдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон жарлыгы өкмөттүк Эркин Тоо гезитине 16 октябрда расмий жарыяланды. Ага ылайык Сооронбай Жээнбеков аталган мекемени жойгон жарлыкка 14 октябрда кол койгону жана ал расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирери белгиленген. 16 октябрда президенттин милдетин аткара баштаган премьер-министр Садыр Жапаровдун буйругу менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жетекчи болуп дайындалган Камчыбек Ташиев антикоррупциялык кызматтын жоюлганы тууралуу кабары жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Анын алдында Садыр Жапаров антикоррупциялык кызматтын директорун дайындоо боюнча буйрукка кол койгон. Ага ылайык мекемени жетектөө милдети Бекбосун Абсатаровго жүктөлгөн. Кытай Кыргыз өкмөтүнүн Чүйдө жана Жалал Абадта иштеп жаткан компанияларынын коопсуздугун камсыз кылууга жардам сурады. Бүгүн 16 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Двенде кабыл алганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Кытай элчиси Кыргызстандын аймагында иштеген кытайлык компаниялардын жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга көмөк сурап, Жалал Абадтын Алабука районундагы Full Gold Mining алтын кен компаниясы жана Чүйдүн Памфилов районундагы пластик чыгаруучу ишкана боюнча өзгөчө тынчсыздануу билдирди. Министр Казакбаев Кыргызстандагы чет өлкөлүк компаниялардын жана бул жакта иштеген жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу багытында өкмөт бардык тийиштүү чараларды көрөрүн айтып, Кытай тарап менен жакын арада тегерек стол талкуусун уюштурууну, бүгүнкү жолугушууда айтылган маселелерди чогуу талкуулоону сунуш кылды. Жолугушууда ошондой эле министр Кыргызстандагы соңку ички саясий кырдаал тууралуу маалымат берип, абал бара-бара турукташып, өлкө мыйзам нугуна кайтып жатканын айтты. Өкмөт жана башка мамлекеттик административдик мекемелер кадимки тартипте иштеп жатышканын кошумчалады. Түркияда жасалма спирт ичимдигине ууланып 54 адам каза тапкандыгын Известия басылмасы жазды. Ичимдикке уулануу фактысы Измир, Айдын жана Текирдаг аймак кошкондо 11 провинциядан катталган. Жергиликтүү NTV телеканалы кабарлагандай, укук коргоо органдары өлкө боюнча атайын рейдтин жүрүшүндө 1,5 миң жасалма спирт ичимдиктеринин бөтөркөсүн жана 3,5 миңге жакын жасалма суусундук тапкан. Буга чейин ичимдикке уулангандан улам Түркияда 30 киши каза болгондугу айтылган эле. Ошол эле күнү полиция кызматкерлери Мерсин провинциясынан ичимдик жасоочу жашыруун жайды аныкташкан. Ал эми табылган ичимдиктерде ууланууга себеп болуучу металлондун курамы көбүрөөк экени белгилүү болду. Кыргызстанда люстрация мыйзамын ишке ашыруу боюнча демилгелер жигердүү көтөрүлө баштады. Алгач 2010-жылдагы 7 апрель окуясынан кийин Топчубек Тургуналиев тарабынан люстрация мыйзамы демилгеленген. Демилге ишке кирсе мамлекетти талаптаногондор, саясатта соодасы бүткөн адамдардын баарынан арылуу болмок. Бирок Тургуналиев сунуштаган люстрация мыйзамы өздөрүнүн башына муш болоорун сезген депутаттар колдобой койгон. Ешкендер ошол айтып атпайбы, акыркы 30 жылдын ичинде өтө көп болду. Бийликтин бардык тармактарында. Ал эми жогорку кеңеште басымдуу көпчүлүк ошондой. Демек алар бийликти тазалоо деген мыйзамды кабыл алса, эң чоң союл өздөрүнүн башына тиймек. Ошондуктан ушул күнгө чейин ал мыйзамды кабыл алышкан жок. Акыркы күндөрдөгү бийлик алмашууларда да люстрация мыйзамы ишке кирип, 30 жылдан бери кыргыз саясатынан кетпеген Өмүрбек Текебаев, саясаттан кеттим деп кайра келе берген Бабанов, Азимбек Бекназаров, Темир Сариев жана ошол сыяктуу саясатчылар бардыгы кетиши керек деп коомчулук тарабынан байма-бай айтылып, эл алардын кайрадан кызматка келишин каалабай турат. Мына көпчүлүк жаштар айтып атат, эски саясатчылардын түп тамыры менен бийликке жолобош керек. Ошол эле Текебаев, ошол эле Жээнбековдор, Атамбаевдор, Бабановдор баары түп тамыры менен бийликке жолобосун деген талапты коюп атабыз. Бирок биз болсо дагы бир маселе бар бул жерде. Азыр мына келаткан шайлоо. Ошол шайлоо механизмден нукка салып алып, парламенттик шайлоо таза өтсө, таза жүздөр ошол жерге парламентке келсе, ушул маселе тезирээк чечилет деген үмүттөбүз. Люстрация мыйзамы бир гана президенттерге эмес, айыл өкмөтүндө иштеген мамлекеттик кызматтарга чейин тийиштүү болуп, Кыргызстандын саясий күрөө тамыры тазаланбаса, 30 жылдагы көрүнүштөр кайталана берери белгиленип келет. Акаев, Бакиев, Атамбаев
баары чогулуп жок дегене 5-6 миллиард долларды угадап кетишкен да. Мына ушуга окшогондорду өмүрүнүн аягына чейин конституциялык укугунан ажыратыш керек. Ал эми ондогон, жүздөгөн жетекчилер болгон жана бар. Алар дагы булганган ляппайчылар. Мына ошолорду жок дегене 10 жылга жанагы мен айткан конституциялык укугунан ажыратыш керек. Иллюстрацияны тазалануу дегенди түшүндүрөт. Дүйнөлүк тажрыйбада айрым атка минерлерди мыйзамдык жактан чектөө менен саясий айдыңды тазалоо максатында колдонулат. Көбүн эсе мурдагы бийликтин мыйзамсыз иштерине көз жумуп, же ага аралашып жүргөн адамдарга каршы иштейт. Башкача айтканда, мамлекеттик аппарат мурдагы бийликтин идеологиясын жана саясатын колдоп, ишке ашырып жүргөн атка минерлерден тазаланат. Ошондой эле аларга жогорку саясий жана аскердик кызматтар берилбейт. Зарыл болгон учурда кылмыш жазасына тартылып, бардык айыптары массалык маалымат каражаттары аркылуу элге жарыяланат. Люстрация мыйзамын ишке ашырыш үчүн көпчүлүк саясатчылар каршы. Анткени Кыргызстанда ар бир экинчи саясатчынын артында калбыры бар. Ошондуктан өлкөдө бул мыйзам ишке ашпай келет. Бирок дүйнө өлкөлөрүндө люстрация мыйзамы жүзөгө ашкан. Чехияда 1991-жылы люстрация мыйзамы ишке кирип, эл ишениминен кеткен 140 000 саясий ишмер куугунтукталган. Ошондой эле Польша жана Украинада да аталган мыйзам кабыл алынып, көптөгөн саясатчылар кызматынан кол жуушкан. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.